Ассаламу алейкум, сиздер менен мен Актилек Капаров. Мен курактуу жана менден кичүүлөрүн эсиндедир. Советтер Союзу жана андан кийинки мезгилде гараждар шаар тургундары үчүн түрдүү окуялардын чордону болчу. Көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары Куркулдайдын уясындай тар батирге батпагандын баарын гараждарына шыкачу. Кыскасы, гараждар компаниянын жер төлөөнүн устакананын да милдетин аткарчу. Түгүл апаларыбыз кышка камдаган салат, вареньясын катса, аталарыбыз машинесин киргизип, ичи темир тезек, шаймандарга толуп калчу. Ошол эле дейсизби? Гараждар колуктуусунан корунган эркектер 100 граммдан себет алчу жай болчу. Тоо этерин айтсак, гараждар штаб-квартирадан бетер тартылуу күчүнө ээ болчу. Баарынын башын кошчу. Тестиерлер эртеден кечке гараждын тегерегинде ойноп, бой жеткендер, улан кыздар арзуусун таап, өспүрүмдөр гараждардын бурчунда чылым чегүүнү үйрөнгөнүн кантуунунча. Алар бүгүн өздөрү балалуу, неберелүү болушкандар. Айтор, жашамал корактагы адамдардын эсинде гараж менен чырмалышкан окуялар толтура. Бул эми өткөн чак. Биз учур чакка келеличи, Бишкектеги гараждар жөнүндө сөз төркүнү мына. Ушул жылдын жазында болгон гараж кооперативин жок кылуудагы кызычуу бул 11-кичи райондогу номер 20 гараж. Ал жерде 600 гараж болгон экен. Достор, эгерде бизди колдосоңуздар, анда биздин YouTube каналыбызга жана соц тармактагы баракчаларыбызга катталыңыздар. Жана Patreon аркылуу бизге каражат жөнөтсөңүздөр болот. Биз кулайбыз. 24 KG агенттигинин маалыматына караганда, Бишкек мэриясы жер тилкесин пайдалануу укугун жокко чыгарган 5 жыл мурдагы сот чечимин бетке карманган. Биз андан да кызык фактыларды байкадык. Биринчиден, гараждар 28 мартта бузулуп, мындан 2 ай мурун 27 январда бул жерди президенттин иш башкармалыгына мөөнөтсүз пайдаланууга берилиптир. Буга чейин Борбор калаанын мэри бул жерге көп кабаттуу автоунаа токтотуучу жай курууну пландаганын билдирген. Аны Кактус медиа жазып чыккан. Экинчиден, бузулгандан жарым жыл өткөндөн кийин депутат Дастан Бикешев ал жерде көп кабаттуу автоунаа токтотуучу жай болбостугун, бирок көп кабаттуу үйлөр курула турганын билдирген. Бишкектин 11-кичи районундагы бузулган гараждардын ордуна президенттин иш башкармалыгы айткандай, автоунаа токтоочу жайларды эмес, мамлекеттик ипотека үчүн көп кабаттуу үйлөрдү курушат. Бүгүн бюджет комитети 11-кичи районундагы жерлерди ипотекага көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөрүү маселесин карады. Достор, кадастрдын сайты көрсөткөндөй, азыр бул жер тилке чындап эле мамлекеттик ипотекалык компанияга тиешелүү. Жакында көп кабаттуу үйлөр пайда болушу да ыктымал. Бул 11-кичи районда болгон окуя болчу. Ал эми 10-кичи райондун гараждарында да кызыктуу окуялар башталган сыяктуу. Аларча гараждык кооперативи Ынтымак паркынын Ататүрк жана Жеңиш атындагы парктардын жанында жайгашкан. ЖМК маалыматтары боюнча, бул кооперативде учурда 860 гараж, 140 автоунаа токтотуучу жай бар. Ушул күнгө чейин бийлик менен эч кандай деле чатагы болбоптур. Ошентсе да өткөн жылы муниципалитет кооперативдин мурдагы жетекчилигинин тушунда түзүлгөн 4,5 миллион сом карыздан улам келишимди узартуудан баш тарткан. Быйыл аны толугу менен төлөдүк. Биз май айынан бери ижара мөөнөтүн узартуу үчүн арыз берип жатабыз. Баш тартуу сентябрда келген. Түшүндүрмө жок. Алар 3 кат жөнөтүштү. Бирок жооптору түшүнүксүз. Баш тартуу боюнча да аргумент келтиришпептир. Анығында муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин кызматкерлери мыйзамдуу түрдө жалпы кооператив менен эмес, анын ар бир жеке катышуучусу менен келишим түзүүнү сунушканы кооператив мүчөлөрүн тынчсыздандырууда. Келишимдин пункттарынын биринде муниципалдык ишкана бул аймак башка максаттарга пайдаланышы керек болгон учурда келишимди бир тараптуу бузууга укуктуу деп көрсөтүлгөн. Кокус бул келишимге кол коюудан көпчүлүгү баш тартса эмне болот?
24 агенттигине бөлүм кызматкери мынтип жооп бериптир. Өз милдеттеринен кантип баш тартышат? Кооператив мындан ары жер ээси эмес да, алардын буга укугу жок. Жакында жер тилкеси Думиге катталат. Эгер адам келишимге кол коюудан баш тартса, биз аны жумушчу тартипте иштейбиз. Бул башкы план боюнча коомго тиешелүү, жашылдандырылууга тийиш жер. Учурда гараж кооперативи жерди пайдалануунун натыйжасыз түрү болуп саналат дейт Данияр Балтагулов. Гараж кооперативинин катышуучулары жергиликтүү бийликтин гараждарды бузуп, демонтаждоо болбойт дегенине ишенбейт. Алар бардык маселелерди сот аркылуу чечкилери келет. А для вас самое главное личные интересы. Будь мол у меня гараж. Остальное все пропади пропадом. Как раз у нас-то и не будет гаражей. Урматтуу көрүүчү, кадастрдык сайт бул аймактагы ижара катары пайдалануу 11 октябрда токтотулганын кабарлады. Ушундан улам менде суроо туулду. Эмнеге анда жергиликтүү бийлик кооператив мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт? Документтерге караганда эч деле башаруусу жокко. Кызыктын кызыгы бул гараждардын жанында аянты 5 гектарга жакын башка эле номер 11 гараждык кооператив бар экенин баамдадык. Кадастр кызматынын маалыматында номер 11 гараж коммуналдык кооператив сентябрдын ортосунан бери жер ээси болуп эсептелбейт. Ушул эле муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгы берген кат экен бул. Азыр бул жердин ээси ким белгисиз. Анткени кадастр сайтында бул тууралуу эч маалымат жок. Эмне демекчибиз? Аларча гараж кооперативинин кооптонуусу бекер эмес бекен? Анткени коңшулаш кооператив ошол эле Думинин каты менен жер ээси болуп эсептелбейт экен. Деги аларча кооперативи ошол эле 11 кичи райондогу көп кабаттуу автоунаа токтотуучу жай салабыз деп ызы-чуу чыккандагыдай, дагы эле көп кабаттуу үй үчүн бузулган гараждардын тагдыры кайталанбайбы? Же гараждарды өз жайына коюшабы? Же ордуна жашылдандырылган парк пайда болобу? Суроолор толтурат. Эмне болорун убакыт көргөзөт. Сиздер менен мен Актылык Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.